мен ошолордун баардыгын далил менен журналистке айтып атсам дагы ал жок ушу туура эмес койду деген сөздү видеого чыгарды. Анан энди ойлосоңор өзүңөр Канзаводдон Тетиякка таш үчүн асфальт деле барганча муштап калат. Анда бир 30 километр, 40 километр жакын ылдый болсо да ылдый болуп атат. Көзүбүз менен көрүп эми Кудай деле карап турат. Жазалган нерсе аны эч ким талаша да албайт. Эртең любой комиссия келсе, ошону текшерип келсе, эч адашпайт. Балазы менен энеси бири главный бухгалтер, бири начальник абазы бир мекемеде иштей албайт. Бул конфликт интересов мыйзамга карама каршы келет. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушундай жолду күнү түнү карашып атат. Эми анча болуп атат. Эч кандай тиешелүү кагазы жок. Жолдон кетип баратып, мындайча айтканда, хажачый лабораторияда эле жолго жыйынтык берип, өзүнүн баазын берип, сапатсыз салынган деп айтып кетиптир да. Областык жол тери ишканасынын жетекчилери баш болуп, түнү күнү ошол жерде жүрүшөт. Ошол айтып аткан адамдарды негизи туура эмес, бул каралоо максатында бир тараптуу чыккан деп айтам. Тагылгандан кийинкилерин көргөзүп бере алабыз. Макул. Арбаңыздар, BRTV каналынын жалпы көрөрмандары, биз азыркы тапта Транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Талас филиалында турган чагыбыз. Аталган ишкананын жетекчиси Рустам Осмоналиев өзүнүн дарегине карата негизсиз каралоолор, айыптоолор болуп жаткандыгын айтып, бизге кайрылган эле. Анын айтымында ошол New TV телеканалына видео репортаж жарыяланган. Жана дал ошол репортажда журналисттер анын айткандарын толук бойдон чыгарбай, өздөрүнө керектүү жерлерин монтаждап алып, өзүн жаманаттуу көрсөтүп жаткандыгын билдирүүдө. Биз ошол окуялар боюнча азыр алдыда кененирээк баяндайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Келген журналисттер эмне үчүн ошол жерден менин берген интервьюмду кезип туруп только ушу Турдунбековнун ушу интервьюсун берип атат. Барчайым Турдунбекова буга чейин номер 19 тейлөө мекемесинде башкы эсепчи болуп эмгектенген. 2022 жылдын апрель айында аталган мекеме жоюлуп, анын ордуна кайра эле номер 19 тейлөө ишканасы ишке кирген. Турдунбекова ал ишканада бир аз убакыт башкы эсепчи болуп эмгектенет. Бирок көп өтпөй мекеменин жумушка алуу талаптарына ылайык келбегендиги аныкталып, кызмат ордунан бошотулат. Осмоналиевдин пикиринде Турдунбекова дал ошол кызматтан алынганын Осмоналиевден көрүп, ага ич күптүү болуп калган жана мындан улам аны да кызматтан кетирүү аракетин көрүп, каралап жатат. Турдунбекованы ушу Депон 9дун главный бухгалтер кызматына жумушка алгыла деп туруп элдин баары мажбур кылып атат. Мен официальный катты бердим. Биз сизди ала албаган себеби бул кишинин баласы ошол эле жана видеодо отурган интервью берип аткан Тебетечан бала Батырбашевдин биздин начальник абызы. Баласы менен энеси бири главный бухгалтер, бири начальник абызы бир мекемеде иштей албайт. Бул конфликт интересов мыйзамга карама каршы келет. Ошондуктан биз жумушка алган жокпуз. Экинчиси, бул киши 72 жашта. Азыр цифровизациянын заманы. 1С программанын бизге буйрук негизинде киргизип атат. Биз уже полностью 1С'ке кирет. Бул киши 1С эмес, ошо компьютерди кантип үйгүзүп, кантип өчүргөндүн мүмкүнчүлүгү жок. Анан кийин мындай специалист биз кантип жумушка ала алабыз? Барчайым Турдунбекова өз сөзүндө Осмоналиевди жакшы эле каралоо аракетин көргөн. Ага карата бир катар дооматтарды келтирип, жасаган иштеринен озуп, жеке жашоосуна чейин аралашкан. Айтмакчы, аталган репортажда сүйлөгөн эки адамдын бири Турдунбекованын баласы экендиги айтылат. Анда айтылган кептерди Осмоналиевдин өз оозунан эле эмес, Таластагы жол тармагына тийиштүү бир катар мекемелердин кызматкерлеринен сураштырып көрдүк. 2015 жылы Япониядан грант түрүндө келген 9 миллион 966 миң сомдун тетиктеринин дайыны жок деп атпайбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Өткөндө да мен бардыгын толук кандуу кылып туруп бүттүгүн маалыматты бердим эле. Ошону дагы чагылдырбай ушу кыскача эле көргөзүп койду да. Бул 15-жылы Япониядан ушу Жайкан проектиси менен грант келген болчу. 15-жылдан бери бул запчасттар, тетиктер колдонуп келатат. Мага жала жауып, ушу сиз Осмоналиев буну алып сата берди деп туруп мага үстүнө
до келтирип атат. Негизи бул японский техникалардын далили ошол жерде механиктер, ушул жерде коллектив акт жазгандар бардыгы менде туруп атат. Бул жөнүндө дагычы уже 2 жол иликтөө прокуратурадан жана эсен буну уже өткөн болчу. Өтүп туруп, бунун бардыгы уже факттар уже текшерилип бүтүлгөн. Ошого да карабастан эле кайра мага доо коюп атат. Жанагы Турдунбековна айткан запчасть акт прием передачи. 2017 жылдагы 1 январдагы акт прием передач материальный товарных ценностей. Ошол жерде Турдунбековдун өзүнүн колу туруп атат. Өзүнүн колу. Алган кишилер туруп атат. Буну биздин бухгалтер, Бишкектен департаменттин начальник мехотделдин начальник Мусабаев Акылбек келип тапшырып атат депон 9-дун башкы инженерине, главный механикине, главный бухгалтерине, завскладына, мынакей начальник Абыз Алыпаевке, председатель комиссии депон 9-дун начальник депонуна бардыгы кол коюп берип атышат. Өздөрү өткөрүп алып атышат. Өздөрү өткөрүп берип атышат. Азыр мынакей могу жерге жанагы 9.966.157 сом деген мынакей далили. Мына ошол мен атайын кармап турдум. Кыскасы азыр барсак ошол тетиктерди көрсөтүп бере аласыз. Ал жакта башка адамдар да далилдеп бере алат, э? 2015 жылы жаңылбасам Япониядан грант менен келген да болсо, ошолордун дагы ошол техникалардын дайыны жок, изи жок ушул күнгө чейин ошолор чынбы? Дайыны жок болгон канча дайыны жок болсун, мына туруп баары техниканын баары туруп. Ошол техникаларды баягы Рустам Осмоновдун өзүнөн сурадык. Бул жакта иштеп атат деди. Сиз айрымдарын мисалы көрсөтүп бере аласыз да, иштеп атат да. Мына иштеп атыр, мына экскаватор иштеп атыр, погрузчик иштеп атыр. Мына машиналар, тетиктер, запчасттар. Тетиктер болсо мына экскаватордуку келген запчасттардын 15-жылдан бери, мына 23-жылы анча-мунча кеткендерин складтан алып эле салып аттык беш. Эми бир складта жогун тапса таза, таппагандарын заказ менен Бишкектен алып келишет. Анан мен бар запчасты кантип салбай коесуң? Жумуш токтотпош керек да. Жумуш токтотпой ошол жерде бар запчасты ошол жерден алып эле салып иштетип атырбыз баары. Грант менен келген коммуникациялар да бар. Жок техникалар, жанагы Япониядан келген, анан буларга грант катары запчасттар. Бул жакта кайсы жылдан бери иштейсиз? Мен 2015-тен бери иштейм. 2015-тен бери. Ошол 2015-жылы Япониядан грант түрүндө бир запчасттар, тетиктер келген турбайбы? Ооба. Ошолордон кабарыңыз бар да? Ооба. Анан ошол тетиктер азыркы күнгө чейин дайыны жок болуп кеткен. Ошол Рустам Осмоналиев жеп кеткен деген сөздөр болуп атат да. Ошол сөздөр канчалык деңгээлде чын? Энди аны жеп кетти, алып кетти дегенден алысмын. Келген аны келип бияка мына аз көрсөтүп складтарга киргизип, тагылгандан кийинкилерин көргөзүп бере алабыз. Макул. Анан кийин бул чыгарылгандары, бул каменно-дробильная установкага тиешелүү да буларчы. Азыр башкасын салып бул чыгарылганы да, иштетилген. Анан кийин ушул жерден керектүүсүн жайы болобу, кыш болобу, техникаларды токтотуш максатында ушул жерден алып которуп салып беребиз. Чыгарылган фильтр болобу, эмне тетик болот, кайра водительдер алып келип беришет биякачы. Аны тияк өзүнчө складка киргизип кое беребиз, чыгарылган тагылгандарын. Бул тагылыктер мынакей. Ошол Япониядан келген. Мына өзүнчө отдельно жыйып койгон, биягы самосвал, биягы погрузчик. Ошолордун бардыгы ошол 2015 келген запчасттар. Мына кишиге баарын киргизип жыйганбыз. Биягында бочка тетик, бочка майлар келген. Ошол баарын далька кылып коюп, биякта мына ящиктер бар. Мына дөңгөлөк ушундай ящиктер менен келген да. Болдан тартып койсоңуз. Булардын дозу каток тиешелүү запчасттар, тралга тиешелүү запчасттар. Аны жыйып койгон. Видео репортажда ошол арыздануучу катары кайрылган Барчайым Турдунбекованын үйүнө келдик. Анын да экинчи тараптын да пикирин угалы, кандай ойдо журналисттерге кайрылган жана айтылган дооматтары канчалык деңгээлде чын бышык экенин аныктоо максатында алдыда чогулуйбуз.
Барчайым эжеке үйдө? Үйдө жокпу? Жак кеткен болчу. Баласычы? Сиз ошонун баласы окшойсуз, э? Үйдө? Атам айтканбыз, шүбүлү, жака келдим, өзүмө жаңы келдим, жок. Берип коюңузчу номерлерин билесиз да? Азыр. Темалып. Нарда. 0502. Батпы? Каякта болушу мүмкүн чоң баары? Жаңы эле келдим өзүмдө сабактан. Рахмат, да? Ушул номер сиздеде точно? YouTube? Жок, YouTube эмес. Мына өзүңүздөр көргөндөй, биз азыр Барчайым Турунбековдун үйүнүн астында турабыз. Өзүнө чалганыбызда өзү ошол кайсы бир иштери менен аймакка чыгып кеткендигин айтып, жарым саатта барууну убадалаган. Бирок өзү да келген жок. Андан сырткары ошол видеодо, репортажда экинчи болуп сүйлөгөн өзүнүн уулу дагы бар болчу. Анын уулунун номерин алып, ага байланышканга аракет кылып көрдүк. Бирок бир нече жолу чалганыбызга карабай, ал дагы телефону өчүк болуп туруп алды. Ошондуктан улам байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Өзүн дагы күтүп, бирок жол алган жокпуз. Экинчи тараптын пикирин алганга аракет кылып көрдүк, бирок аныбыздан эч кандай майнап чыккан жок. Аталган репортажда Аксайдагы асфальт бетон заводу өтмөктө жайгашышы керек болчу. Аны Осмоналиев өз кызыкчылыгы үчүн Аксайга курдуруп алган деген маанайдагы кептер айтылат. Биз ал сөздөрдүн да чын бышыгын териштирип көрдүк. Мынастан 20 тоннаны алып барып, ашууга барып чатышың, бир машинеге 100 литр солярка кетет. Самосолгачы. Самосол износ болуп атыр. Шопургайлык төлөнүп атыр. Ал кымбат түшүп калып атыр да. Эгер ошол кыдууну ашууга коюп койсо, көлгө биз ошол боюнча айтып атпайбы? Бир рейсинг 100 литр солярка кетип атат, анан айдоочуларга айлык кетип атат. Булардын баардыгы ашча чыгым болуп атат. Эгерде ушул заводду өтмөккө алып барып койсо, мындай чыгым болбойт дейт да. Кандай жооп айтасыз? Бул мисалы заводко, мисалы өтмөк ашуусуна заготовка, бул мына өзүңүздөр көрүп турган шебен деп коебуз буну. Бул шебенден жылына бир ашып кетсе 3000 тоннага жакын жылына потребность болот өтмөк ашуусуна. Ал эми буну 3000 тонна үчүн бул заводду өтмөк ашуусуна коюп койгон бул туура эмес деп ойлойм да. Себеби бул заводдон весь Талас областына асфальт чыгарылат. Ошол эле инертный материалдар, бул материалдар Талас шаарына деле колдонулат да. Анан бул айтылып аткан сөздөрдүн баары жалган. Экинчиден өтмөк ашуусунда мисалы Канзавод деп атпайбы, Талды Булак айылында буга жооп берет турган карьерист да жок ал жакта өзгө тиешелүү. Кайсы жерге коебуз аны? Кыш кызын суук болот өтмөк ашуусу. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы кыш кызын суук болгондо, мисалы ал жака материал суу болуп калганда мына бүгүн погода бербегендигине байланыштуу бул кыдуубуз иштебей турат бүгүнкү күндө. Материал суу болсо бул кыдуу тартпайт бул материалды, жабышып калат. Ал вопросторду бар. Мисалы Талды Булак айылы жайлоо катары, жайында жамгыр көп жаайт. Кыш кызын кыш кеч кетет. Эрте келип кыш, кеч жаз келет да ал жакачы. Ал вопросторунда ойлонуш керек да негизичи. Мисалы ал жакта 10 күн погода бербесе 10 күн завод иштебей турат. А биякта погода берет мисалычы. Бияктын погодасы аба райынын шарты бияктыкы жеңилирээк тияктыкына караганда. Тияктыкы татаал. Өзүндө курулуш болгондо айга бир эле подсыпка үчүн курулат да. А бул жерде асфальт завод да бул. Жайында бу жерден заводдон биз Таластын баш аягына асфальт ташыйбыз. А эгер бул Канзаводко курулуп калган болсо, аякка жайында погода бербейт да. Аякта деген постоянно жаан чачын болуп турат. Ошон үчүн бу жерге курулган. Бу центральный зона депчи. Бу Таластын баш аягына асфальт ташыйбыз жайында. А кышында только ашууга, өтмөккө берип алган подсыпкага, айыл ичинде подсыпкага иштейбиз. Мындан сырткары репортажда өтмөктөн Таласка карай кеткен жолду оңдоого бөлүнгөн акчаны Осмоналиев кымырып алганы чынбы деген суроо салынат.
Осмоналиев аны өзүнө карата жала жабуу аракети катары бааласа, жол тармагындагы тиешелүү кызматкерлер бөлүнгөн акчага коюлган тапшырма толук бойдон аткарылганын айтышат. Ошондой эле күн түн дебей, ысык суукка карабай, Каражанын кар чуруп жол салган кызматкерлер алардын эмгеги бааланганын ордуна кайра кароолоого кабылышканына өзөктөрү өрттөнүп турганын билдиришти. Министрлик тарабынан мына 13,5 километр бизде болуп көрбөгөндөй бөлүндү. 13,5 километрге азыр мына ошол жолдун жарабай кеткен, аябай жарабай калган, ушу жасаганга мүмкүнчүлүгү жок жерлерге былтыркы 2022 жылы мындай асфальттар төшөлдү. Ошол биз турган асфальттагы жаңы асфальт 2022 жылы төшөлүп атат. Азыр ооба, бул жаңы асфальт ошол мурунку разрушенный жаман болуп кеткен жерлерге салган. Мен ошол айтып аткан адамдарды негизи туура эмес, бул каралоо максатында бир тараптуу чыккан деп айтам. Себеби мына өзүңүздөр көргөндөй азыркы жаңы салынган асфальт менен эски ошо 2005 жылы салынган асфальттын айырмасы бар да. 22 жылы мына бизге мамлекет койгон тапшырманы жакшы жана так аткардык деп эсептейм. Анткени өтмөк ашуусунда 13,5 километр жол асфальт бастык. Аны мындай бөлүп бастык. Себеби ал жерде таза талкаланып кеткен жолдор болгон да. Ошолорду кесепетин жоюу максатында биз ошол ар жерден бөлүп басканбыз. Более качественный калган жерлерден тийген эмеспиз, более талкаланган жерлерин барын жасаганбыз. Анан кечиресиз. 12 километр жерди 13 километр басып атпайсыздарбы? Эмнеге бөлүп бастыңар мисалы? Айтып атпаймынбы? Более талкаланып кеткен жерлердин барын басканбыз. Более качественный жерлерди калтырганбыз. Мындай сөздөр айтылып атпайбы? Ошол булар берилген акчаны жеп алып, кымырып алып, анан ар кайсы жерден үзүп созуп, жасамыш болуп, жасадаты кылып койгон депчи. Эми мындай да, бул жерде текшерүү деген көп бизде. Биз лично РО 3 текшерип турабыз аны. Эми аны көзүбүз менен көрбөсөк, эми Кудай деле карап турат. Жазалган нерсе аны эч ким талаша да албайт. Эртең любой комиссия келсе, ошону текшерип келсе, эч адашпайт. Неме болбойт да, проблема болбойт. Анан кечээ жамааттык ушул атпайбы, ошо ашууга кум сеппейт, башка кылбайт деп. Мен эми ушул моменттен пайдаланып айтып коюшум керек, ушу өтмөк ашуусунда иштеп аткан эр азаматтарга чоң ыраазычылык билдирип коеюн дегем. Себеби өзүңүздөр деле келип көрсөңүздөр, ошо кыш мезгилинин учурунда бороон болуп аткан мезгилде, муз болуп аткан мезгилде, түнкү саат 2-де, 3-те туруп иштеп аткан балдарды көрүп. Аякта ситуация совсем башка. Минус 20-25 градус бороон еще. Ал жерде иштеп атат, бирок ага карабай мына балдар иштеп атат жакшы. Быйылкы жылы мен ойлойм тапшырмасын так аткарышып атат. Баягы чыккан видео боюнча мен ушу область боюнча балдардын баарын наразычылыктары жаралап атат. Анткени жана журналист эч кандай тиешелүү кагазы жок. Жолдон кетип баратып, мындайча айтканда, хажачый лабораторияда эле жолго жыйынтык берип, өзүнүн баазын берип, сапатсыз салынган деп айтып кетиптир да. Ошого биздин Талас областынын жолчуларынын атынан, өзүм атыман наразычылык билдирет элем да. Анткени эч кандай тастыкталган документи жок. Бир мындай далили жок эле, ушу былтыркы бөлүнгөн өтмөк ашуусуна салынган жолдордун баары сапатсыз деп, фуралар тыгылып, себин кошуп чыкканда жаралып калган ямалар тартып кетиптир да. Ал жерге биз былтыр жана тартылган серпантинге асфальт баскан эмеспиз биринчиден. Экинчиден ал жол 2005 жылы бир катмарлуу 6 сантиметрлүү жол мойдон турат да, бүгүнкү күнгө чейин ямычный ремонт менен эле турат. Анан ошол жерди былтыр салынган жол деп жалган жала жабып кеткен үчүн наразычылык билдирет элем ошол кишиге. Ошол аталган видеодо өтмөк ашуусундагы жолдун абалына наразы болгон пикирлер айтылган. Биз ошолорду дагы тактоо максатында ушул райондун акимиятына келип, акимдин өз оозунан ошо жолдордун абалы боюнча жана ошол жол кызматкерлеринин кандай иштеп аткандыгын сурап көрөлү деп акимиятка келдик. Бул кызматкерлер тарабынан өз учурунда кумдар себилип атат. Күнү түнү өтсөңөр кызматкерлер иштеп аткан болот баягы түн. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай баягы эл тарабынан да бир өтө эле мындай нараачылыкты туудурган маселе болгон жок. Жол төлөө ишканасы 36 жол төлөө ишканасынын кызматкерлери жетекчиси баш болуп, областтык жол төлөө ишканасынын жетекчилери баш болуп, түнүгүн ошол жерде жүрүшөт. Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү ГАИ кызматкерлери да ошол жерде жүрүшөт. Бардыгы кум себүү, жолду тазалоо иштерин өз учурунда жүргүзүп атышат. Техникалардын бардыгы даярдыкта. Каттап аткан баягы жүргүнчүлөр деле байкап атса керек. Мурунку жылдарга салыштырмалуу азыр эч кандай баягы жол тосулуп калып, күндөп жабылып калган учурлары жок. Кар жааган учурда сөзсүз түрдө түндөп, күндөп
алар ошо жана кызматкерлери кум себин жүргүзүп атышат. Ушул өтмөк ашуусунда жолдордо болгон абалга бир нааразы болгон таксисттердин нааразы болуп аткан видеосун чыгарышып турат. Анан сиз да күн сайын каттап жүрөсүз да. Ал жолдун абалын жакшы билесиз дегендей. Сиздин пикириңиз боюнча кандай азыркы учурда ошол абал кандай болуп атат? Мен башында бир 2-3 жыл мурунку пикирди айткым келет да, 2-3 жыл мурун действительно өтмөк мененгет чыкты. Баары өтмөк мененгет атабыз, өтмөк каралбай калчу. Мына былтыртан болду, былтыртан бери Кудай буйрса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушундай жолду күнү түнү карашып атат. Анча-мынча болуп атат. Жанагы чоң фуралар тозуп калмай. Атак мындай жолдун тазаланышы мурунку жылдарда караганда абдан сонун. Быйыл тем более кар жакшы жаады. Ага карабай мына жолчулар жакшы тазалап берип атат. Биздин даже таксилер рахмат айтып атат. Ардактуу көрөрман, өзүңүздөр көргөндөй ошол Рустам Осмоналиевке карата айтылып аткан дооматтар боюнча өзүнүн пикирин, андан сырткары ошол жергиликтүү таксисттердин, ошол жол тармагына тиешелүү адистердин, заводдун кызматкерлеринин бардыгынын пикирлерин алууга аракеттендик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Ал эми ошол экинчи тарап болгон Барчайым Турдунбекова менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой койгонун дагы өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биз колдон келишинче эки тараптуу кылып бейтарап алып бергенге аракетибизди жасадык. Калганына эл өзү баа берет, эл өзү калыс дегендей. Деги эле ошол журналист өзүнүн бир материалын жасап жатканда бейтараптыкты, калыстыкты карманууга тийиш, бул анын милдети болуп саналат. Медалдын эки бети болгондой эле таяктын да эки учу бар. Эгерде анын бир тарабын жашырсаң, таяктын экинчи башы келип өзүбүзгө тийип калышы мүмкүн экендигин унутпайлы. Кайрадан кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар. Ал эми бизге айта турган кандайдыр бир көйгөйүңүз, маселеңиз болсо, экрандагы WhatsApp номерге билдирүү калтырсаңыз болот. Биз ар дайым байланышууга, элдин пикирин угууга даярбыз. Сиз болсо бул берүүгө лайк басыңыз, башкаларга бөлүшүңүз. Жана өзүңүздүн дагы пикириңиз болсо, албетте комментарий калтырыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.